бойцов. Следующая пара. Жолдош Улу Максат. Его соперник из Узбекистана Турсун Алиев Дияр. Итак, на первой минуте первого раунда удушающим приемом победу одержал боец из Кыргызстана Жолдош Улу Максат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз Максат мырза тууралуу болмокчу. Максат мырза, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Сиз кайсыл тараптын кулуну болосуз, кайсыл жактан болосуз, кайсыл жакта төрөлүп чоңойгонсуз? Мен Кадам Баткен облусунун Кадамжай районунда туулуп өскөм. Азыркы учурда Кара Суу районунун Кенжекул айылында жашайм. Ушул жерде Сурода, ошол Кадамжайда төрөлүп Ошко келген турбайсызбы? Ооба. Спортко кайсыл жакта аралаштыңыздар? Спортко Кадамжайда аралашкам. Канча жашыңызда? 7-класста баштагам. Кайсыл спортко аралашып баштадыңыз ушун? Эркин күрөштө баштагам башында. Азыр ММА'де. Эреже сервиште? Эреже сервиште. Эмне себептен ошо эркин күрөштөн эреже сервишке өтүп кеттиңиз? Анын себеби өзүмө күрөш жаккан. Күрөштүн арасынан ошого өттүм. Азыр өзүм бир тууган агам Фарха Абдыжапаров, жаш күч спорт клубунун тренери. Ошону карап эле өстүм го дейм. ММА'ге ошону карап, ошондон кызыгып. Агаңыз да ММА'ге эреже сервишке түшөбү? Ооба. Ошондой эсеп. Ошол түрткү болуптур да. Ооба. Негизинен спортко ким түрткү болгон? Ошо агам мурун кичинелигимде агам бойлорун көрүп, чоңойсом мен дагы ошондой болом деп. Ошондой болгон. Ошонун аркасынан келдим. Ооба, Кудайга шүгүр. Азыр эми ушул эреже сервиш аябай популярдуу болуп атат да. Бирок аябай кооптуу да негизиненчи. Бул спорттон чыкканга жараша, мындай атагы чыкканга жараша мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек. Бирок тилекке каршы бизде андай дүйнөлүк деңгээлге жана UFC'де чемпион болгондор өтө аз да. Сиз кандай аракеттерди кылып атасыз ушул жакта? Эми бизден чыгып атат, макарындап. Бизде эми көтөрүлүш кыйын. Бизден чыкты, 2-3 бар. Бизде чыгабыз, буюрса ошого аракет кылып атабыз. Кандай аракеттерди кыласыз? Мисалы, ого мындай каражат көп керек бекен, же мындай өзүңө тиешелүү экен? Өзүңө дагы тиешелүү, каражат жагы дагы. Эми каражат жагынан дагы жардам берип атат агаларыбыз. Өзүм бир тууган агам көтөрүп атат, ошол даярдап, ошону көтөргөндөн ушул даражага жеттим. Канча бой өткөрдүңүз ушуга чейин? Канча беттеш өткөрдүңүз? Профессионалский бойдо 7 боюм бар. Бир жеңилишим бар. А калгандар көп го, көп. Мындай сүйүүчүлөр арасында өткөн көп эле. Ооба. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Максат мырзанын ушу беттешинин бирөөсүнө күбө болсок. Dedik, atalar kalısına dayak, muskaca dayak.
Максат мырза, мына беттешиңизди да көрүп алдык. Ушундай беттештерде сизде кандай сезимдер болот? Мисалы, ушул рингке чыгып келатканда аябай көптөгөн элдер кыйкырып, колдоочуларыңыз кол чаап, кандай сезимдер болот? Чыгып келатканда сезим коркунуч болот, ол баардык эле баягысы болот го дейм. Эми коркунуч. Неден коркунуч болот? Атаандашыңыздан ба? Атаандаштан эмес, ал элдин сүрүнүнөн кандай? эми атаандаш дагы болот, атаандаштын кандайына карайт. Эми ал атаандаш деле эмес, элдин сүрүү деле эмес. Азыр жеңип калбайын, кыргыздын желегин көтөрө албай калбайын деген коркунуч болот. Намысты коргоп калайын деген ошол коркунуч болот. Кайсыл беттешиңизде сиз бир мындай өтө кыйынчылык болгон, мындай беттеш өтө оор болгон атаандашыңыз менен? Акыркы бой Жалал атта болду. Себеби титулга урушканда. Эми коркунучу ошол титулду кетире албайм деген коркунуч болду. Эл ошончо эл карап тургандан кийин элдин колдогонун ошону актайын деп, намысын коргойн деп титул кетип калбасын. Сиз ошо титулду коргодуңузбу же кандай болду? Титулду коргодум. Жок. Жок. Ошон үчүн беттеш өткөрдүм. Ошону беттеш үчүн чемпионский титул коюп берди. Кудай буйруп ошону алдык. Эми качан коргойсуз ошо курууңузду? Курду билбейм пока. Эртең майда дагы беттеш бар. Кайсы жерде өткөрөсүң майда? Майда Казакстанда болот. Кореец менен. Супер бой экен деген. Ооба. Кандай даярдыктар болду? Даярдык эми башталып, даярдык жакшы болот. Акырындап. Кайсы жакта даярданасыз? Ушул жерде? Ошто. Ооба, жерден 2-3 күндөн бир шеге кетиш керек. Ким даярдап атат? Кененирээк айтып берсеңиз. Даярдаганда мен бир тууган агам даярдайт. Фархат Абдужапаров агам, тренерим дагы бир тууган агам дагы ошол даярдайт. Эми залда жардам берген Мыктыбек Мамасалиев агабыз, Дүшөн, Төрөкул Дүшөн агабыз. Ошолор даярдап, ошолор жардам берет. Мындай жөнөкөй эле машыгуу учурундагыдай эле машыгасыздарбы же мындай өзгөчө даярдык? Жок. Ал бойго даярдаганда жесткороок болот, ал кыйын. Жөнөкөй учурунда кыйналбайсың. Бойго даярдаганда кыйынчылык көп болот. Тер төгүшүң керек болот. Максат мырза, мына жанатан бери машыгууларын көрүп атабыз бул залда. Ушул эрежесиз эр уруштун башка спорттон эмнеси айырмаланып турат? Кандай татаал жагы бар же болбосо башка спортко караганда мындай оңойбу? Оңой жагы жок, бардык эле спорт кыйын. Бунун кыйын жагы бокста кол болсо, мында бардык жагы бар. Күрөш, стойка, полный. Ошол жагы менен айырмаланып турат. Силер анда кандай кыласыңар? Мисалы, бир машыктыруучу ошол күрөш боюнча болсо, анан ошол кол бокс тармагын кандай кылып издейсиз? Бокстон дагы тренер бар. Бека деп. Бокстон ошол берет. Калган жагын полный эле ошо бир тууган агам ошол коет. Демек 2-3 машыктыруучу менен алектенет экенсиңер, Ооба. Мисалы, Бирок көбүнчө эми ушул убакка чейин дайындаган өзү бир тууган ошол агам эле дайындалды, полный. Колдун деле полный бар жогун деле ошол койду. Күрөштү деле. Ошол эле койду бар жогун. Бокска эми кагириме аз эле болду. 2-3 ай эле болуп калды. азыр ушул жерде бир суроо да. Мына сакал коюпсуз да. Намаз окуйсузбу? Ооба. Намаз окуганда мына ислам дининде айткылат да, жүзгө урганга болбойт мусулманчылыкта деп. Эми мен аны кандай десем, ал өзү ыраазычылык менен чыгып атпайбы? Эми биз деле ошого аракет кылабыз, жүзүнө урбайлы деп. Эми спорт бул оюн го. Жүзүнө урбаганга аракет кыласыңар, бирок мындай бир нокаут түшүргөнгө кызыгасыңар да. Эми билбейм, нокаут кылам деп эле чыкпаймынбы? Эми эптеп эле жеңсем, бойго чыкканда эле күрөшүп эле ошол. Спорт Спорт эми оюн го бул. Ошол. Эми бойго чыкканда нокаут кылам эле, бир жерин бирге кылам деген ой эмес. Чыгып ошол захват менен эле жеңсем экен деген, ошол ой менен чыгам. Мисалы, ушул бойго түшкөн учурларыңызда эң бир татаал кайсыл беттешиңизди айта аласыз? Эң татаал курду утканда болду. Ошол курду утканда болду. Ага чейин. Эмнеси менен татаал болду? Эми татаал болгондо
ошол поездду эле аялдалдырып албайм, кыргыздын намысын кетире албайм деген нерсе болот оюмда. Калгандарында болсо уруша бересиң эми кеңири эле. Ал мында уже жоопкерчиликтүү болот да бул. Жоопкерчилик чекине ошол Кыргызстан чемпионунун титулу турат. Мен ошону алышым керек. Бул Кыргызстандан чыкпаш керек деген ой менен чыгасың. Ошол нерсе бар. Ошол жагы менен кыйын болуп турат. Эми бул уруш, удар жеш андан эмес. Жеңилип калбайын, ошол кетип калбасын деген нерсе болот. 77,1 килограмм. В синий угол приглашается Макс Жолдошулу. Сильно не хватает. Пожали ножки. Достойно, красивый бой покажите. Давайте по углам. өтө тырышчаак, мындай спортко жанын күйүп менет кылат, өтө сонун менет кылып, ушу спорт жагдайында ушу 2018-ден бери таанып келем. Алматыга, Казакстан шаарына уруша барып, ошол жерде өтө сонун урушуп, Кыргызстандын желегин көпкө таанытат, Кыргызстандын желеги үчүн, Кыргызстандын намысы үчүн мындай күйүп пышкан жигит катары көрөм мен, өзүмдүн агам катары. Бул эми максат, агам бул не десем, бул өтө менеткеч. Кыргыз элим деп, Кыргызстан деп согот жүрөгү, постоянно дайым элечи. Анан спортто өтө сонун характер менен чыгат. Мисалы, духта главный характер менен чыгып, ушундай утам, мындай утулуп калсам дейт, утам дейт, толка утуп, характер менен чыгып, ушу характер менен ошол жагы жагат характеричи. Эң сонун ошол жагы менен, характер менен урушканда ham, мисалы, ошотканда ham, мисалы, жакшы характер менен кичине бир нерсе таптап койбойт же түшүп калбайт. До конца характер менен, өжөрлүк менен, ушу тырышчаак менен алдыга, толка алдыга карап ынтылып, ким болсо ham чыгам дейт, урушам дейт, күчтө сылабай дейт, характерге салып, чистетип бойдо өтө сонун деңгээлде чыгат.
жаңы беттештер күтүп атабы? Кандай? Жаңы беттештер күтүп атат ала. Кайсы жакта болот? Алматы болот, Казакстанда. Алматы болот. Кайсы организация менен болот? GFC Казакстан Алашбайт деген организация около бир болот өтөт. Казакстан же Кыргызстан бир болуп мирге каршы чыгып атат. Мирге каршы чыгып атат? Мир дүйнөгө каршы чыкканы кандай? Эми мына жакын ортодон келбейт, мына средний азия бол кандай алыс мамлекеттерден келет чоңчу. Өтө чоң бой болот. Ошондо кандай болуп калат? Казакстан менен Кыргызстан бири-бири менен беттешпейби? Жок. Казак-кыргыз бир. Кыргызстандан 6 боец чыгат. Казакстандан өзүлөрүнүн ишенген боецтер 6 боец чыгат. 12 боец 12 мамлекетке ошол менен беттешет. Ошондо кайсы организация ошо экөө бириктирип бир беттеш өткөрөбү кандай? GFC өткөзөт, жаш GFC. Ошол өткөзөт. Буга кандай тандоо туру болдубу же мындай өздөрү эле тандап чакырдыбы кандай? Тандоо туру болгондор болгон, эми бардык эле боецтер ким кандайлыгын билет алар. Ким кандай урушат. Ошого карап тандап чакыруу берет экен. Ооба, ошого дайындалып деп өзүлөрү айтат. Ушундай чакыруулар болгондо машыктыруучуңар чечеби же өзүңөр чечесиңерби? Машыктыруу чечет, өзүбүз да чечебиз. Сен өзүң даяр эмес болсоң, өзүң оңдор чыгып жеңилип каласың. Машыктыруучун да өзү ошого карап айтат, машыктыруучун бул даяр, бул чыкса бул жеңет деген. Ошого карап сен даярдан дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайсыл спорт болбосун албетте түйшүгү аябай оор. Албетте ар бир спортко аракет өзүнүн мындай тайманбастыгы керек. Бүгүнкү биздин каарманыбыз ушул Максат мырза дагы аябай чоң аракеттерди, чоң мээнетти кылып атыптыр. Эмне дейбиз, ийгилик. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.